Бул кыргызчасы айылдык кыз долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири болом. Азыр болсо мен кичине ушу биздин социалдык долбоорубуз жөнүндө айтып берем жана бүгүнкү ушу 5-6 мүнөттөгү өзүмдүн сөзүмдө сиздерге кичине кыздарга мотивация берип кетем деген ойдомун. Эми баштасак, айылдык кыз деген бул ой, идея 2018-жылы биздин бир негиздөөчүнүн кыздын оюна келген. Анткени биз айылдан чыккан кыздарбыз депчи, ал учурда уже көбүбүз эле Америкага барып келип, аутсада окуп аткан кездерибиз болчу да. Анан ошондо Мерим аты кыздын аты. Анан Мерим болсо ушу 6 кыздан турган топту топтоп, анын арасында мен да бар болуп, чогулуп, анан ушул идеяны талкуулаганбыз да. Өзүбүз айылдык эле кыздарбыз, бир нече уже жетишкендиктерге жетиштирбиз, ар бир кандай бир мамлекеттерди кыдырып келиптирбиз, чет мамлекеттерде окуптурбуз, азыр жакшы жумушта иштеп атыптырбыз. Ушу өзүбүз ушу айылдан эле чыкканбыз. Келгиле ошо айылдык кыздарды дагы салымыбызды кошуп шыктандырайлы деп. Анан ушул идеяны бүттүгүбүз колдоп, ушул 2018-жылдан бери биз болсо айылдарга барып келдик, оффлайн тренингтерди өткөрүп. Бул максаты айылдык кыз долбоорунун бул кыздарды шыктандыруу, мүмкүнчүлүктөрдү ачуу кыздарга жана маалыматты таратуу да. Анан сөзсүз биз кыздарды баягы сен жалаң эле окуш керексиң, чет мамлекетке кетиш керексиң деп багыттабайбыз. Биз жөн эле ар кандай жолдорду көрсөтөбүз да. Мындай да жол бар, окусаңар мындай жол бар, иштесеңер мындай жол бар, айылда калып калбагыла, өзүңөрдүн потенциалыңарды ачкыла, талантыңар болсо ошолорду өркүндөткүлө. Биздин ошо командадагы 6 негиздөөчү кыз бар. Бизге ушу кыздардын, айылдагы кыздардын келечеги, алардын билими абдан маанилүү. Өзүбүздүн салымыбызды тек кошкубуз келет да.